Учурда жайкы туристтик сезон кызуу жүрүп жаткан кез. Ысык көлгө чет элден жана өлкө ичинен каттаган эс алуучулардан саны арбын. Андыктан Балыкчы шаарынын мэри Бакыт Шаршиев тийиштүү мекеме ишканалардын жетекчилери менен бирге муниципалдык пляждарга барып көйгөйлөр менен таанышты. Шаардагы Сейил, Толкун, Почта эс алуу пляждары мэриянын алдындагы көрктөндүрүү жана санитардык тазалык муниципалдык ишканасынын карамагында. Шаар башчысы ишкана жетекчиси Маратбек Таржиевден бир катар маселелерди угуп, аларды чечүү жолун талкуулады. Анда айлык маянанын аздыгынан, куткаруучулар келбей жаткандыгы, пляжда натыйжалуу иштөө үчүн штаттык бирдиктин жетишсиздиги, бир гана моторлуу кайык болуп кыйынчылыктар жаралып жатканы, шамалдуу шаар болгондуктан көл жээгинде жыл сайын кум төгүп туруу маселелери айтылды. Маратбек Таржиев шаар мэри жайкы туристтик сезондун ийгиликтүү, кырсыгы жок өтүүсүн камсыздоо максатында пляждарды кыдырып, көйгөйлөрдү укканын, аларды жоюуда өз салымын кошуп көмөк көрсөтөт деген ишеничин билдирди. Айта кетсек, Балыкчы шаарындагы 3 пляждын ар биринде 2ден жалпы 6 куткаруучу жумуш орду бар. Бирок азыркы тапта 4 куткаруучу гана иштеп жатат. Бүгүн 19 июль 2022 жылы Балыкчы шаарынын мэри Бакыт Октябрьевич ушу Балыкчы шаарындагы жайгашкан муниципалдык пляждардын жайкы 2022 жылкы жайкы туристтик сезонду өткөзүү, ийгиликтүү, кырсыгы жок өткөзүү максатында ошо өзү келип жеринен көрүп кетти. Бул жерде ошо көйгөйлүү маселелерди укту жана мындан ары ошо пляжда көйгөйлүү маселелерди кандай чечишти жана ошол маселелерди баягы жеринен көрүп келечекте ошо чечүү максаттарын ойлоп ошо биз менен барып шаар жетекчилери менен чогуу биргеликте көрүп жеринен көрүп кетти. Эми Кудай буйрса биз ишенебиз ушу шаар мэрибиз Бакыт Октябрьевич ошо көйгөйлөрдү бир жеринен көрүп чечип бергенге чоң салым кошот, же болбосо жардам берет депчи. Ушул биздин ишкананын, биздин жалпы жааматтын бир гана максатыбыз ушу жайкы туристтик сезонду эң башкысы кырсыгы жок өткөзүп алуу. Ошо биздин эс алуучулардан да сурайт элек, 466 токтомду так аткарып, сууда өзүн алып жүрүү эрежелерин так сакташса деп, спирт ичимдик ичип алып, ушу сууга түшпөсө, жаш өспүрүм балдарды кароосуз калтырбаса деп, ушу биздин эс алуучулардан көптөн көп суранабыз.